Айтматовдун чексиз ааламын жакшы билген казактын жазуучусу Мухтар Шаханов, Евразия жазуучулар союзунун төрагасы Якуб Өмер углу 95 жылдык мааракесинде түз байланышка чыгып, залкар калемгердин артындагы чоң мурасы кыргызга эле эмес, дүйнө элине калганын, чыгармачылыктагы байланыштар тууралуу кеп кылса, журналист Арслан Койчиев түз эфирде Айтматов жараткан өлбөс чыгармалар кыргыздын адабият, маданият, тарых, илим билимин өнүктүрүүдөгү дөөлөт экенин белгиледи. Кандай bir триумф салтанаттуу учурду башыбыздан өткөргөндүгүн, башыбыздан кечиргенибизди кийинки муундарга айта жүрүшүбүз керек. Ошол себептен бул долбоор эң бир мыкты долбоор болду. Бул эл аралык деңгээлде болду. Мына дүйнөнүн булуң бурчунда жакынкы алыскы коңшу өлкөлөрдө белгиленип жатат. Кыргыз радиосунун эмгек жамааты жыл башында Айтматов ааламы долбоорун баштап, циклдуу уктурууларды уюштурду. Анын алкагында Айтматов театрда, Айтматов кинодо, публицистикада, музыкада, жалпы эле Айтматовго байланыштуу ар кыл тармакта 1 сааттык түз ободогу уктуруулар орун алып, ага белгилүү жазуучулар, адабият таануучулар, сынчылар, драматургтар, окурмандар, жаштар катышты. Мындан тышкары Айтматовдун асыл ойлорун камтыган кыска уктуруулар жана 10 мүнөттүк өзүнчө репортаждарда обого чыгып келди. Республика боюнча деп айтсам болот, циклдуу уктурууларды бир гана ушул Кыргыз радиосу кенен чагылдырдык. Айтматовго байланыштуу болгон ар тармактан биз ушул 1 жылдык циклдуу долбоорду ишке киргизип, мына бүгүн жыйынтыктап атабыз. Ал эми Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейинде Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Эргүү булагы көргөзмөсү ачылды. Ага музей фондундагы атактуу жана жаш сүрөтчүлөрдүн калемине таандык 50ден ашык эмгектер коюлду. Кыямат романындагы Таш жайнар менен Акбара, Жерене менен сүйлөшкөн Толгунай, Биринчи мугалим жана башка көптөгөн чыгармаларындагы нукра элдик каармандардын графикалык сүрөттөрү, живопись жана башка эмгектерди көрүүгө болот. Лидия Александровна Ильина биринчи иллюстрировать эткенде биринчи чыгармаларды. Андан кийин Асташов, Мишуров деген мындай биздин атактуу сүрөтчүлөрүбүз бар. Рогачев, алар мындай профессионалдуу, себеби деген чоң профессионалдуу сүрөтчүлөр. Көргөзмө 1 айга созулат. Аны менен катар Айтматовдун калемине таандык чыгармалардын негизинде тартылган фильмдер да көрсөтүлөт. Нургүл Жумабекова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.